Assalamu alaikum. Жашоодо кээде кимдир бирөөнү көрүп, бул андай эле, бул мындай эле, бул адам болбойт дебешибиз керек. Жашоодо кимдир бирөө ичип кеткен болсо дагы, аны андай эле, бул адам болбойт дебешибиз керек. Жашоодо жакшынын дагы келечек жаман күнү, жамандын дагы келечек жакшы күнү болушу мүмкүн. Мен сиздерге бүгүн Малик ибн Динардын окуясын айтып берейин. Малик ибн Динар бир күнү багымдат намазын окуганы эрте менен көчөдө кетип атса, жол боюнда бир адамдын жатып калганын көрөт. Анан буга эмне болуптур деп жакын барып тыңшаса, ал адам мас, бирок зикир кылып атыптыр. Субханаллах, Аллаху акбар, Алхамдулиллах деп зикир кылып аткан экен. Малик ибн Динар бул Алланын ысымын айтып атат экен, зикир кылып атат экен деп маст адамды ордунан тургузат дагы, оозун тазалап, кийимин кагып тазалап, бир жолдун боюндагы дубалга сөйүп дагы жолун улантат. Мечитке барып, намазын окуп, багымдат намазын. Андан кийин кайра келип атып ойлонуп кетет. Ал адам эмне болуптур? Дагы жыгылып калбаптырбы? Деп ойлонуп келип атса, Малик ибн Динар кандай сөйөп кеткен болсо, келип атканда дагы ошондой сөйөлүп турганын көрөт дагы. Үйүнө келип, эртең мененки зикирлерин кылат дагы. Эртең менен уйкуга кетет. Уйкуга кеткенде асмандан бир белги болот дагы. Эй Малик ибн Динар, сен биздин ыраазычылыгыбыз үчүн анын оозун тазаладың. Биз сенин урматыңа анын көңүлүн тазаладык дейт дагы. Ошол убакта Малик ибн Динар чочуп ойгонуп кетет дагы. Ордунан туруп эле жанагы адамды издеп жөнөйт. Бирок жанагы сөйөп койгон жерине барса, ал адамдын жок экенин көрөт. Малик ибн Динар бул окуяны унутуп эле коет. Арадан бир канча жылдар өтүп кетет. Кээ биркилердин айтымы боюнча арадан 20 жыл өтүп кеткен дейт. 20 жылдан кийин Малик ибн Динар ажылык ибадатын аткарып жүргөндө, ошол ибадат кылып аткан учурда бир адамдын аябай берилип, аябай өтө таасирдүү дуба кылып атканын көрөт. Анан Малик ибн Динар Аллах Таалам бунун көңүлүнө дуба кылууну салган экен дейт дагы, мен артынан дуба кылып турайын дейт. Анан анын артынан ээрчип дуба кыла баштайт. Бирок бир канча айлангандан кийин Малик ибн Динар ал адамды таппай калат. Анан жоготуп алдымбы деп нары бери караса, артын караса эле артында турган болот. Анан Малик ибн Динар артына карап эле ал адамдын жүзүн көрүп тааныйт. Бул ошол ичип, анан Малик ибн Динар оозун тазалап, дубалга сөйүп койгон адам экенин эстейт. Анан экөө ибадатын бүтүрөт дагы. Анан Малик ибн Динар жанагы адамдан сурайт: ошол убакта эмне болду эле? Эмнеге андай болду эле деп сураганда, эй Малик ибн Динар, Аллах Таала сага эскерткендей, ошол окуяда мага дагы эскертти. Мен оозуму сен тазалаганыңы жана сен аркылуу менин көңүлүмдү тазалаганды Аллах Таала мага билдирди дейт. Анан болгон окуяны айтып берет. Анан ошол адам айтат: ошондон кийин мен туура түз жолго түштүм жана илим ала баштадым дейт. Ошол адам Малик ибн Динардан кийин шакирт түшүп, бир канча жылдар бою Малик ибн Динардан илим алат жана эң таасирдүү, белгилүү бир шакирттеринен болгон деп айтылат ошол адамды. Ошого бул жашоодо биз кимдир бирөөлөргө бир нерсе билдирүүдөн алдын же болбосо кимдир бирөөлөр тууралуу бир нерсе айтуудан алдын бир ойлонуп чечим чыгарсак, бул биз үчүн жакшы болот. Себеп биз өзүбүздүн келечектеги кандай болуп кеткен күнүбүздү билбейбиз жана ал адамдын дагы келечекте кандай болуп кеткенин биз билбейбиз. Жакшынын дагы келечек жаман күнү, жамандын дагы келечек жакшы күнү болушу мүмкүн.